Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Борбор Азиядагы боордоштордун конструктивдүү жана деструктивдүү саясаты. Тажикстанга расмий сапар менен келген Шавкат Мирзиёевди дүйшөмбүдөгү аэропорттон шаң шөкөт менен тажик президенти Эмомали Рахмон өзү тосуп алды. Эки президенттин жолугушуусунда өзбек-тажик мамилесин мындан ары кантип жигердүү өнүктүрүү жолу талкууланды. 36 биргелешкен документке кол коюлду. Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга болгон иш сапары учурунда Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда түзүлгөн өкмөттөр аралык келишимдердин бири Заравшан дарыясына 2 ГЭС куруу жана эксплуатациялоо боюнча келишим. 5 жыл мурун укмуштай сезилген келишим ал тургай ал боюнча ооз ачуунун өзү эле Өзбекстандын жетекчилигин тынчсыздандырган. Эксперттер Рогун ГЭСинин курулушунун токтоп калышынын башкы себептеринин бири Ислам Каримовдун чечкиндүү каршылыгы. Тажикстандагы жарандык согуш мезгилинде дагы коңшу өлкөнүн учактары режимдин аларга берген мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, бул станциянын айрым курулуштарын бомбалап, талкалап салышкан. Бул өз кезегинде Каримовдун өзүнүн прототиби болгон. Айрым адистер Тажикстандагы жарандык согуштун башталышын өлкөнү Пакистан менен Рогун ГЭСин куруу боюнча келишим менен байланыштырышат. Бир нече жыл мурун эле Өзбек президенти Ислам Каримов Тажикстандын Рогун ГЭСин, Кыргызстандагы Жогорку Нарын ГЭСин куруу чечимдерине жооп кылып, аймактагы суу үчүн согуш чыгып кетиши мүмкүн деп эскерткен. Тажикстандагы ГЭСтерди куруу жана аймактагы суу үчүн согуш коркунучу боюнча ошол душмандык саясаттан бери 5 жыл өтпөй Өзбекстан өз позициясын толугу менен өзгөрттү жана ГЭСтердин курулушуна тоскоолдук кылбастан анын курулушуна катышууга даяр экендигин да билдирет. Бирок ошол кезде Тажикстан менен чектеш жайгашкан Кыргызстан менен суу маселеси боюнча талаш тартыштар жаралып, суунун айынан чатакташып, ал дээрлик масштабтуу согушка айланган. Эмне үчүн позициялар өзгөрдү жана чын эле аймакта суу үчүн согуш чыгышы мүмкүнбү? Каримовдун өлүмү жана Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен аймактагы абал толугу менен өзгөрдү. Шавкат Мирзиёевдин ички жана регионалдык саясаты көрсөткөндөй талаш тартыштар, зордук зомбулуктар, санкциялар, жолдордун жабылышы жана чек араны казуу менен чечилбей турган маселелер достук, дипломатиялык жана өз ара түшүнүшүү менен 1-2 жылдын ичинде чечүүгө болот. Мирзиёевдин достук саясатынын 5 жылдыгында өзбек коңшулардын ондогон эсе көп пайда ала баштабастан өлкөнүн аймактагы таасири жана позициясы кыйла жогорулады. Өзбекстан Борбор Азиядагы лидерликке умтулган, дымагы барган сайын реалдуу натыйжаларын көрсөтө баштады. Буга бир эле мисал жетиштүү. Мирзиёев президент болгон 5 жылдын ичинде Тажикстан менен соода жүгүртүүсү 10 эседен ашык өстү. Соода жүгүртүү негизинен Өзбекстандын пайдасына, анткени Өзбекстан сырьёну импорттойт жана даяр продукцияны экспорттойт. Тажикстан тездик менен Өзбекстан өндүргөн товарлардын базарына айланууда. Өзбекстан менен башка коңшу мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыктын өнүгүшү бирдей темпте жана ошол эле формада уланып, жакшы коңшулук мамилелердин жана экономиканы тез индустриялаштыруунун акылман саясаты бул өлкөнү региондогу көптөгөн товарлардын негизги жеткирүүчүсү болууга шарт түзөт. Коңшу өлкөлөрдүн керектөөчүлөрү кааласа да, каалабаса дагы жыл сайын Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө миллиарддаган долларларды жумшашат. Мирзиёев өзүнүн мурунку президент Ислам Каримовдун кастык саясатына чекит коюп гана тим болбостон, айрым учурларда талаштуу маселелерде коңшуларына жеңилдик берүүгө даяр. Буга Кыргызстан менен ондогон жылдарга созулган атүгүл кан төгүүгө алып келген бир катар чек ара талаштарынын чечилиши күбө. Ал чакан жер тилкелериндеги талаш тартыштардан улам коңшулар менен болгон чыңалуунун мааниси жок экендигин далилдеди. Бир нече гектар талаш жерлерден баш тартып, анын ордуна коңшусунан $100 миллион алып, алардын базарларын көзөмөлгө алса болот. Кийинчерээк бул акчанын 100-дөн 1 бөлүгүн 10 эсе көп жерди сатып алып, кайтарып берүүгө болот. Мирзиёев өкмөттөр менен гана эмес, согушкерлер менен да достук саясаты жакшы натыйжаларды бериши мүмкүн экендигин көрсөттү. Аймактагы өлкөлөр, айрыкча Тажикстан, Талибанды террорчулар деп атап, алардын оппозициясын ушул террористтер менен кызматташып жатат деп айыптаса, Өзбекстан региондо биринчилерден болуп, Талибан менен мамилесин калыбына келтирип, ал тургай аларды Ташкентке чакырды. Бүгүнкү күндө бардык регионалдык жана ал тургай дүйнөлүк державалар
кичинекей жана артта калган коңшуларын айтпаганда дагы талибдер менен мамилени тез арада калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышат. Ошондой эле тажик бийлиги тарабынан талибдер менен мамилени калыбына келтирүү аракеттери көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар. Мирзиёев баштаган ири делегациянын иш сапары учурунда Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда $700 миллион ашуун долларлык экономикалык кызматташуу боюнча келишимдер түзүлгөнү маалымдалды. Тажикстан үчүн бул рекорддук көрсөткүч, мындай келишимдер түшүнө да кирген эмес. Бул ири суммага түзүлгөн келишимдер тажик тараптын негизинен Рахмондун үй бүлөсүнө таандык болгон ишкерлер жана алардын компаниялары пайдаланат. Эмомали Рахмондун үй бүлөсү чет мамлекеттер, анын ичинде Өзбекстан менен экономикалык жана соода бүтүмдөрүн монополиялаштырууга аракет кылышкан. Башкача айтканда, тажик тарап өтө чектелген мүмкүнчүлүктөрдү жана потенциалды сунуш кылат. Эгерде Тажикстанда эркин экономика болсо дагы башка ишкерлерге мүмкүнчүлүк берилсе, келишимдердин көлөмү андан эселеп көп болмок жана $1,5 миллиард ашат деп ишенимдүү айтуу туура болмок. Өзбекстан менен чек ара ачылгандан кийинки 2 жылдын ичинде Тажикстан ишкерликтин бардык чөйрөлөрүн жана импорттун жана экспорттун негизги түрлөрүн монополиялаштырууга эки өлкөнүн экономикасына $100 миллион зыян келтирди. Бир эле мисал, Тажикстанда импорту Эмомали Рахмондун үй бүлө мүчөлөрү монополиялаштырган негизги азык-түлүктөрдүн баасы Өзбекстанга караганда 50%дан 100%га чейин кымбат. Эки өлкөнүн чек арасы ачылган алгачкы күндөрү Тажикстандын базарларына ун, май жана шекерден, кондитердик азыктардан, жашылча жемиштерден баштап ондогон азык-түлүк түрлөрү келип, баалар кыйла төмөндөдү. Эгер мындай абал улана берсе, анда Тажикстандын базарларында көпчүлүк товарлардын баасы кескин төмөндөп, эл ушул мезгилде $100 миллион үнөмдөп калары айдан ачык. Коңшу өлкөнүн өндүрүүчүлөрү дагы миллиондогон долларларды түзгөн ири көлөмдөгү товарларды сатышмак. Бирок үй бүлөлүк монополисттер өздөрүнүн ири бизнестеринен айрылып жатышканын көрүп, чек араларда тоскоолдуктарды жаратып, продуктыларды ташып келүүгө дээрлик тыюу салышкан. Чек араларды ачуу азык-түлүктүн гана эмес, күйүүчү май жана минералдык жер семирткичтерди кошо алганда көптөгөн башка товарлардын баасын төмөндөтмөк. Натыйжада, мисалы, айыл чарба азыктарын өндүрүү өлкөдө арзан болуп, ошол эле учурда эки республиканын айыл чарба өндүрүүчүлөрү менен башка өндүрүүчүлөрдүн ортосунда сергек атаандаштык пайда болот. Дени сак атаандаштык өз кезегинде Тажикстандын айыл чарбасын жана башка тармактарын өнүктүрүүгө өбөлгө болмок. Бирок үй бүлөнүн монополисттери үчүн алардын жеке кызыкчылыгы гана маанилүү. Тажикстандагы монополия жана регионалдык кызматташтыкты өнүктүрүүдө монополисттер тарабынан тоскоолдуктарды жаратуу региондун өнүгүшүнө тоскоол болуп жаткан жалгыз нерсе эмес. Эмомали Рахмон үчүн деле эң маанилүү маселе бул өзүнүн бийлигин сактап калуу. Албетте, ал бул үчүн ар дайым бардыгын жасап келген, бирок бүгүнкү күндө көйгөй өтө актуалдуу болуп калды. Тажикстан эли күн сайын ойгонуп, нааразычылык акциялары, ал тургай инкылаптар башталганы калды. Бул убакыттын гана маселеси. Эмомали Рахмондун экономикалык өнүгүү, бирок ал буга жөндөмдүү эмес да. Коңшулар менен мамилени калыбына келтирүүгө дагы куткарбайт. Чындыгында Рахмонду мындан ары эч нерсе куткара албайт. Азыр ал жасай турган бир гана нерсе аны кулатууну кечеңдетүү. Өзбекстан президентинин дагы бир көйгөйү. Анын түркмөн кесиптеши Шавкат Мирзиёевдин көптөн бери чыдап келе жаткан Борбор Азиядагы конструктивдүү саясаты, анын аймактагы мамлекеттердин деструктивдүү саясаты менен атаандашуу. Мындай атаандаштык ишке ашпай калышы керек. Борбор Азия конструктивдүү жана кубаттуу биримдикти түзө алат. Бул башка ири державалардын интригаларынан аман калуунун, өнүгүүнүн жана кутулуунун бирден бир мүмкүнчүлүгү. Бирок диктаторлор ар дайым өз бийлигин сактап калуу жөнүндө гана ойлошот жана аларга улуттук жана аймактык кызыкчылык маанилүү эмес. Була кубат чекиткейжи.